бүгүн мен дайым эфирге чыксам эле чокул чыктым деген адатта калдым чынында. Себеби кайсы бир тарап кайсы бир маселени козгобосо сен деле үйүңдө жата бересиң да. Бүгүн чын эле тынч эле жаттым эле. Анан Акылбек Жапаровдун электр энергиясындагы каатчылык боюнча кайрылуусу чыккан экен. Ошонун алдында Facebook жарымы жүрөсүңөрдө дагы урап ийгилик каалап болуптур. Өлүп кетсек өлүп кетели, бирок иштей бериңиз, көрүп эле атабыз да, бузукулар сүйлөй берет деп. Анан бузукулардын атынан бирөө чыгып айтыш керек да. Эмнеге мындай экен. Акылбек Жапаров ошо кайрылуусунун башында айтып атпайбы, мени сындагандар сындайт, мен буга даярмын, ал биздин замандаштар ошого айтып атам, айтайын деди да. Жанагы Акаевдин дейт, Бакиевдин тушунда биз билбей эле ошо президенттер шайлап алыптырбыз дейт. Элдин ичине дагы кошулуп алады, ак жүрөк болуп атат. Анан кийин Бакиевке кирип камбар атаны уралы дедим эле, ал мени укпай коюп баш иштебейт экен дегенди айтып атпайбы? Азыр Садыр Жапаровдун баш иштейт экен. Менин акылыма кирди эле, мына чекебиз ысыганда 30 жыл чыдадыңар эле, эми 3 жыл өлүп кетпей чыдасаңар жөн ушундук кылган атабыз деп, анан кийин жана кестердин тизмесин тизген турбайбы. Анан ошонун алдында кеңешчиси баш болуп баары жоңор ийгилик каалап, ушу менин эфиримди көрүп аткан канча акыйкатты айтасыз дегендер деле ошол жерде жүрөсүңөр ай. Адам тандаш керек да. Же бул ойдайт, же тигил ойдайт. Макул болсоң, ошо урала, ошо бийликтин кылган эткенин баары макта, же болбосо сын айтсаң, ошого далил менен келтир, ошо позицияда тур. Ал эки жакка мынтип туруп алганды сойку деп коет да кыргыз. Анан эмне үчүн мен Акылбек Жапаровдун бул кайрылуусуна ишенбейм. 3 күн 4 күн болуп калды. Данияр Акматов деген бурун инвестиция министри болуп иштеген бул жигитти поличному кармалды. Мен кылмышына эч нерсе дей албайм. Бул жигит токотери жана Кыргызстанда кеп болуп калың эл түшүнбөй аткан майнинг ферманы эң казып чыккан, терең билген, ичинен билген бала ушул. Ал кармалды. Мен анын жеке кармалышы жөнүндө эч нерсе дебейм, бирок бул күтүлгөн нерсе болчу. Себеби Кыргызстанда майнинг боюнча эң терең билген бала жалгыз ошол болчу. Азаттыктагы Айбек Бийбосунов дагы мына ошонун маалыматына таянып туруп жана кеминдеги майнинг ферманы иликтеген. Анан эми Данияр Акматов кармалды, чабылды. Ал эми калганыбыз майнинг ферманы түшүнбөйбүз. Жетпесе эмне кылалы? Акылбек Жапаров болсо бүгүн кайрылуусун жазды эле, мейли кышында свет жок болсо өлүп кетели деп кол чаап отурабыз. Акылбек Жапаров мана ушул майнинг фермага байланыштуу жайында эсиңерге салсаңар, президент кайрылуу кылган. Ушинтип келип мына быйыл өлгөнү калдык, биз келбесек светиңер жок калмак экен, кестерди курган атабыз деп. Ал эми бүгүн Акылбек Жапаров балчайган тизмеси менен ушуну берип атат. Бул жерде чоң нерсе катылып жатат. Кандай десе дагы ошондой айтыш керек. Кыргызстанда майнинг ферманын гүлдөп өсүшү жанагындай мыйзамдуу түрдө бул боюнча мыйзамда чыккан. Мана ушуга аябай басым жазалып атат. Электр энергияңардын жетпей аткан маселеси мына ушул жерде. Буга чейин мына бир ай боло элек Акылбек Жапаров жанагы Кытайдын элчисин эриштип алып, болгон стратегиялык объекттерди көргөзүп, самолет, вертолет менен айланып жыртык тешикке чейин көргөзүп чыккан. Ага деле эч ким маани берген жок. Башка өлкөнүн элчисине стратегиялык объекттерди атайлап көрсөтүп чыккан келеси болуп биздин Кыргызстанда эле болот. Мана ошонун алкагында Сары Жазга 5 ГЭС курулуп атат. Айрыкча мен төркүнүм ушуну эске алса болот. Сары Жаздын Койлуу, тиги бу деген жери, ал менин ата-бабаларым жайлоосу болгон экен илгери, өтө чоң жерлер. Сары Жаздын ушул электр энергиясы Ак Сууга келсе келет, Ак Суудан бери тартышты, ким билет. Сары Жаз менен Түргөндүн ортосу канчалык жер. Бул ошол 5 ГЭС атайлап эле Кытайдын жанагы майнинг фермаларына тийиштүү курулганына мындай болжолдобой деле ошону. Урматтуу бир туугандар, азыркы учурда Ош областына караштуу Араван районунда ушул Тастанбек деген досубуз сколиоз оорусунун 4-степени менен ооруп калыптыр. Ушул чет жакка барып операциясы үчүн $45,000 керек экен. 100 000 деген миллиондогон адамдар көрөсүздөр. Ушул жигитке кайдыгер карабастан өзүнүн эм банкына перевод кылып кетсеңиздер, аябай жакшы болот эле. Ушул жигит дагы операция болот эле туугандар. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Assalamu alaikum. Men бул оору менен балалык кезден бери ооруп келем. Бул эми аракет кылып баштадым буюрса. Түндө жатканымда артыларым ошо позвоночник ийилген жерлер батат, анан чалка жатып калганда ошондой болуп ооруп калат. Анан санчка туруп ал жериме бер жериме, анан жан баштап жатсам ошо алдымдагы сөөгүм кайрадан алдына чыгып дем алышым кыйындатат да. Түнү жатканымда кичине
чалга жатканында мындай кылып берсем, мындай эки ошо грудной клетканын бир немелери кусоктору бири-бирине кирип калганын сезем да, кадимкидей анан үйүшүп ооруп калгандан массаж кылам. Ошол жерлерди массаж кылып өзүм ата-энеме билдирбей неме кылып жай берем да, анан көңүлүм неме болуп, анан жатып дем алып калам. Ушул досума кайдыгер карабастан эм банкына жана ошондой эле единица катары деле салып койсоңуздар болот. Өзүнүн эм банк номерине да перевод кылып, ушул операция болуп кетүүсү үчүн себепчи болуп калыңыздар. Ишенсе болот да. Анан ошол 50 майнинг ферманын майнинг дебедимби, 50 гэстин баардыгы так эле ошо силердин электр энергияңарды чечип бере коелу деген максатта ачылып атат дегенге ишенич өтө кыйын. Жайланышуу, жайланышкан географиясы боюнча дагы мынтип карап көрсөңөр, калктуу конушка жакын жерде канчо, калктуу конушка жакын эмесирээк жери канчо экенин тактап ала аласыздар. Эгерде силер светке 1 сомдон төлөсөңөр, ал эми ошол майнинг фермалар 5 сомдон төлөп атат. Токотери мыйзамдуу бизнес катары акча түшүп атат. Неге жанагы жайында кеминдеги майнинг ферма тууралуу ызычуу болгондо жанагы энергетика боюнча министри шыпырылып калп айтты. Болду, бизде светти албай калды, казактардан алган деп. Казактар калпын чыгарды, бизде андай сөздө болгон жок деп. Туура түшүнгүлө, майнинг ферма бул биздин бийликтин жанагы жогорку кеңештен өткөн, ал президент болуп койгон мыйзамга ылайык мыйзамдуу жүргөн бизнес десе болот. Бул электр энергиядан криптовалютаны иштеп чыгаруу. Бирок жыйынтыгы келип, мына момундай Акылбек Жапаровдун кайрылуусуна негиз боло турган жагдайлар келип чыгат. Себеби туура түшүнгүлө, распределительдерге чейин коюлду көп майнинг фермалар. Анын ичинде чоңу бар, Solar Coin окшогон, анан мындай квартирный негиздегилери дагы бар экен. Мунун ичинен иликтеш керек да. Биз көпчүлүгүбүз муну орус тилдүү ЖМКлар көп жазды, кыргыз тилдүүлөрдөн болгону азаттык жазды, калганыбыз өзүбүз маалымат изилдебейбиз. Ошон үчүн буга түк маалымат бербей эле карап отурабыз. Туура түшүнүңүздөр. Мен өткөндө да ушуну кайталап деталын айтып бердим эле. Негизи кабыл деле алып ийген жок окшойт көп тараптар. Криптовалюта иштеп чыгаруу үчүн аябай катуу, чоң кубаттуулуктагы компьютерлер туташтырылат дагы. Бир чоң килейген бир майнинг фермада 9-10 саат иштеп атып, анан кийин бир биткоини $30,000 чыгат дагы. Ошондон 3-4 биригип келип бир криптовалютаны түзөт. Кыскасын айтканда, ал электр кубатысыз иштебейт. Ал эми мындай майнинг фермадан Кыргызстанда азырынча өтө чоң делгенден 3 такталды. Бирөө кеминде, бирөө Камбар Ата ГЭСтин ичинде кулак салып койгула. Камбар Ата стратегиялык объект. Стратегиялык объект өтө кайтарууга алынган. Ички иштер министрлигинен караштуу күзөт кызматы такай муну кайтарат. Мына ошонун ичине майнинг ферма кирди, стратегиялык объектке. Эми ошондой деген Solar Coin сыяктуу 3 эле майнинг ферма болсо, ошонун бүрөсү болжолду алганда нарындын тургундары ушуну мындай көзүңөргө элестетсеңер, 30 мегабайт кетсе бир Solar Coin'дин сыяктуу бир майнинг компанияга, ошого Данияр Акматовдун айтуусу менен 12 кабаттуу, 12-16 кабаттуу 12 элитка үйдүн жаккан энергиясы кетет. Же болбосо кыргызча салыштырсак, бир Нарын областынын эли колдоно турган электр энергияны бир жумада колдоно турган бир күндө колдонуп коет. Ошондой мына ушундай майнинг фермалардын көп экендиги анык. Акылбек Жапаров бүгүнкү кайрылуусунда ушуну кошуп айтыш керек эле. Айланайындар, ооба светта жок болду, биздин гэстердин жабдуулары начар, чын эле 20 жылдан бери эч кандай гэс салган эмеспиз. Бакиев менен Акаев элдин чекесин ысыткан эмес, ошонун арасында мен да жүргөм делдеңдеп. Азыр болсо Садыр Жапаровдун колтугуна кирип алдым. Ага кошумча ушундай майнинг фермаларга бир аябай көп уруксаат бердик. Эл 1 сомдон төлөсө майнинг ферма келишимдин негизинде 5 сом төлөйт. Бул жагынан көп акча түшүп атат. Анан биз акчага кызыгып, Камбар Ата ГЭС сыяктуу стратегиялык объекттерге чейин майнинг ферманы киргизип койдук. Муну жакшы билген Данияр Акматов кылмыш иши менен кармалды. Эми акырын мээңер жетпегенден кийин светти өчүрүп, тыпыйып тыныч жашай бергиле дегенде туурараак сөздү айтмакта. Мунун өзү ушундай эле. Мен бүгүнкү эфирдин баардык укуктук жоопкерчилигин алып туруп айтып атамын.